Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан тартып 60тан ашык сел катталды. Учурда Ала Арча капчык айында сел жүрүү коркунучу болжолдонууда. Суу ташкыны болжол менен июлдун 3-декадасынан августтун 1-декадасына чейин болуусу мүмкүн. Fact Check Cage'нин редакциясы селдин келип чыгуу себептери тууралуу материал даярдап, анын алдын алууга болоорун аныктады. Дарыялардын көптүгүнөн улам Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында сел каптоо коркунучу сакталат. Жыл сайын өлкөбүздө суу ташкындарына байланыштуу 70ке жакын өзгөчө кырдаал катталат. Акыркы 23 жылда бул апаттын кесепеттеринен 50 киши каза тапкан. Учурлардын 70-80%-ында өлкөбүздөгү селдердин себеби нөшөрлөгөн жамгыр болуп эсептелет. Дагы 15% учурларда селдер кардын эрүүсүнөн улам келип чыгат. Бийик тоолуу көлдөр суу сактагычтардын жарылуусу дагы олуттуу зыян алып келүүсү мүмкүн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Даурбек Сакыев Кыргызстанда башаламан курулуш жүрүп жатканын белгиледи. Айтымында, курулуш көп учурда министрликтин корутундусун эске албай жүргүзүлөт. Натыйжада суу ташкындары олуттуу зыянга алып келүүдө. Ноокаттагы Ошто тоодогу эс алуучу жайдагы ташкындардын кесепеттерин мисал келтирсек болот. Бул жерлерде курулуш жүргүзүүгө мыйзам деңгээлинде тыюу салынган. Бирок кептин бардыгы көзөмөл жүргүзүүдө болууда. Жыл башынан бери кемчиликтерди жоюу боюнча жергиликтүү бийликке 300дөн ашык буйрук жолдодук. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сел жүрүшү мүмкүн экенин, сел агып чыгуучу каналдарды, ирригациялык системаны тазалоо керектигин билдирди. Муну биз көп жолу кайталаганбыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда дренаждык түйүндөрдүн олуттуу бөлүгү канааттандырарлык эмес абалда. Негизги себеп тармактын айрым бөлүктөрүнүн чөп басып кетүүсү. Айтсак, жалпы узундугу 5000ден ашуун километрлик Кыргызстандын дренаждык тутумунун 30% канааттандырарлык эмес абалда. Бул жааттагы эң оор абал Ош областында орун алган. Анда дренаждык тутумдун жалпы узундугунун 61% канааттандырарлык эмес абалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өз баяндамасында сел жана суу ташкындарынын алдын алуу боюнча бир катар иш-чаралардын зарылдыгын белгилеген. Алардын катарында суу ташкындарынан жабыркоо коркунучу бар аймактарга көз салуудан тартып, өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүүгө чейинки иш-чаралар бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 3 жылда техникалык жабдууларга, дарыя жээктерин эрозиядан сактоого жана калыбына келтирүү иштерине 1,5 миллиард сом жумшалган. Натыйжада 17309 метр дарыялар корголуп, 26 көпүрө курулуп, 5684 метр коргоочу дамба курулган. Бирок аталган иш-чаралар кайсыл аймактарда жүргүзүлгөнү боюнча так маалымат жок. Мындан сырткары 2 Airbus тик учагын сатып алууга, ангар жана күйүүчү май куюучу комплекс курууга 1 миллиард 100 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Аталган тик учактар ноокаттагы селден кийин кары картаңдарды эвакуациялоо үчүн колдонулган. Акыркы 3 жылда республикалык бюджеттен 400 миллион сомго жакын каражат каралып, ага техника жана издөө куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн керектүү башка каражаттар алынган. Мамлекеттик инвестициянын эсебинен ÖKMге 198 өрт өчүрүүчү унаа, 85 атайын инженердик техника жана 38 ар түркүн автотранспорттон турган 2 көчмө оорукана алынган. Жыйынтык суу ташкындарынын кесепеттерин алдын алуу үчүн сел буруучу дамбаларды, сел сактагычтарды жана коргоочу дамбаларды куруу, ошондой эле дренаждык тутумдарды тазалоо зарыл. Курулуш иштери сел жана сел коркунучун эске алуу менен жүргүзүлүүсү керек.